Үйдө тартып атасың. Мына, онда трафарет коебуз түндүктө. Алып келип өлчөп, размерге жараша коебуз да. Асхат Чоңбашев Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттик атрибутикаларын жасап келет. Анын белгилешинче, элдин талап буйртмалары дээрлик кыргыз желегине түшөт. Жаңылышат, көт, тетири кылып коюшат мындай күндү, ушту батышты каратып, народ чыгышты каратыш керек. Эмне үчүн чыгышты карап турабы? Мен башында ушундай чыгарылган да күн чыгышты көзгө карасын деп тур. Ошо уруштар ошо жакта карап туруш керек, чакырып, бияктары. Түндүк кандай болот? Түндүк мына өйдө карап туруш керек. Мындай ылдый каратып коюшат. Мондайчы, бул туура эмес. Могул өйдө караш керек да мындайынан. Мындай өйдө туруш керек адамды караганда. Боз үйдүн ортосунда кирип келгенде керегеден кандай түндүк көрүнсө ошондой боюнча көрүнүш керек. Буга чейин желектерди мамлекеттик ишканалар гана жасатып келген болсо, акыркы жылдары жөнөкөй атуулдар тарабынан сурангандардын саны арып барат. Асхатбек, айтсаңыз, мына канчалык мезгилде азыр суроо талап көппү желекке? Кандай болуп атат мамлекеттик желекке болгон? Эми бул азыр тарапта аябай көп потребность, көп сурап атышат. Жекече келип заказ кылып атышат, өзлөрүнүн үйгө элебиз, машинеге элебиз деш, майрамдарга организациялар келип заказ кылат. Мурун болсо башталышында мен көп жылдан бери иштеп келатам. Мунун жолун карап көрсөк, мурун айтчу, желегибиз күн карама болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр деп көп элдин арасында сөз болгон. Эми алардын азыр бирөөсүндө укпайбыз андай сөз. Уже болгон ушул нерсени бийик көтөрүп, элдер уже патриоттук сезимдер өсүп, өзлөрү заказ кылып алып кетип атышат ушундай суранышта. Бир желекке канча убакыт кетет жасаганга, даярдаганга? Жасаганга эми азыр краска менен бат болот. Аппликация боюнча кичине убакытты кармайт. Анда сайма менен да сайышат, ал көбүрөөк убакытты талап кылат. Биз барган учурда боек менен желектер жасалып жаткан экен. Бул үчүн болгону кызыл шай материал, анан жакшы сары боек талап кылынат. Биз азыр бул шелкография деген цехте турабыз. Бул жерде краска менен даярдала турган желектер бар экен, боектор менен. Мен туура эле айттымбы? Атыңыз ким? Атым Мира, туура эле айттыңыз, ооба. Кандай даярдалат, айтып кетсеңиз? Мо тканьды алабыз. Кандай ткань бул? Прозрачный атлас болот. Ошол атласты алабыз, эмеге коебуз. Азыр көрөсүз. Рамканын астына коебуз, рамканын үстүнөн потом краска кетет. Краска менен. Мына бир желек даяр болду. Буга ашык кем менен жарым саат убакыт кетти. Эми жакшы кургаса, сатыкка чыгат. Мына желектер даяр болду. Бул цехтен күнүнө мындай желектерден жүздөп чыгат. Жана өлкөнүн ар тарабына ар кандай өлчөмдөгү түрлөрү, ар кандай санда тарап кетет. Бул желектер азыр желбиреп турушка шаштырат. Асхат Чоңбашевдин цехинде чыккан желектер ак үй, көк үйдөн баштап айыл өкмөттөрдүн чатырларына чейин тарайт. Сабыр Абдумомунов, Азаттык плюс.